Кошмар. Ушундай кантип вкусный? Баланы если придавила, то... Мага канча деген акча кетти. Мына биздин Беловодский, Московский район стадион жасала деген мына жазып атышат. Мына биякта даже цемент жок экен да, ёлки, могу стойкаларында. Мына лайга отургузуп коюптур. Мына бул байке күндүгө жүрөт ушу спортзалда. Байке, что скажешь? Тягода жигылат, лишь бы никого не придавило, бля. Что это вот наши деньги? Вы это поставили, конюшню так не делать, кичне выше поставили, низкое, что вот это? Куда вот это? Вот это, что, дети будут лазить здесь? А там первый ряд-то, сидишь, вон там бордюра в глаза бьет. Первый ряд, это считай, никто там сидеть не будет. Биягы дарбазасы бүт жыгылып атат, цементке отургузбай, бияктын баарын халтура кылып тур эми. Көчөккө видео боюнча келген, могул жерден кулаган, жана заборлор тазалап кеткенге жетиштир. Азаматтар туура тазалап кетиптирсиңер. Заборлор жөн эле тиги жылы күзүндө болгон ремонт, стадион Беловодскийдики. Заборлорду жөн эле мындай сайып койгондо жөн эле жерге элечи. Ал забор кулаган. Силер деле кыргыз элесиңер да, туурабы? Иә. Силердин деле бала чакаңар жасай түшөрдү. Ушул балдар баспаса эмне болот эле ушул заборлор, иә. Мына бул забор дагы. Ошол забордун уландысы. Бул забордун уландысы жана силер тазалап кеткен забордун уландысы. Фундамент немелер жарылып, монтип куйбайт. Монтип ташты жөн эле такап куйбайт, бул да куйбайт. Бул забор да куйбайт, мына. Жөн эле ташты такап туруп куюп койгон. Мына. Мына. Значит, бул забор да куйбайт. Цементиңердин качествосу могул. Цементиңердин качествосу. Заборыңардын сапаты мына могул. Могул забор деле эмес бул. Мындан эч кандай сапат көргөн жокмун менчи бирчи. Мына бияңар мондой болуп жарылып атат. Мына кайра таш куюп койгон. Мына жөн эле мына могу точно куйбайт. Мына жөн эле таш куюп койгон. Мына жөн эле таш куюп койгон. Мына бул да куйбайт. Жөн эле таш куюп койгон экен. Мына жөн эле таш куюп койгон экен. Ошондой эле. Забор кыйшайып калган. Забор кыйшайып калган. Мен строитель эмесмин, бирок строительный нормаларды бир аз билем да. Строительный норма боюнча тик турган объект тик туруш керек да. Кичине кыйшайса, ал объект кулайт дегенди түшүндүрөт да. Бул забор уже кыйшайып калган. Ичине кирип кеткен ар жактан. Жана мен таштарды көрсөткөн жерден. Значит, бул объект кулайт. Тигине теч жерден забор кулаган. Маңдайына келдим. Ушул эле забор. Булар немени? Стадионду курчашкан да. Могу заборуңар деле кулайт. Түнү менен келип алып кетипсиңер заборлоруңар. Мунуңарды деле алып кетиңер. Мына заборуңар кыйшайып калган. Түндө фундамент жок, мына таш коюп койгонсуңар. Фундаментине жарылып. Муну деле алып кеткиле. Мына ташыңар чыгайын деп калыптыр уже ташыңар. Кулайт. Бирөөнүн үстүнө кулайт, басып калат бирөөнүн бурчу. Мунуңарды деле алып кеткиле келип. Кулап калган жерди деле алып кетпей. Ушинтип бир жерди оңдойбуз, кыйратабыз деп турганан жаман күнүңөр ушинтип чала була жасап, эптеп же муну эч ким карабайт же. Мамлекеттик органдар көзөмөлдөбөйт мунучу. Бул эмне качество? Эмне качество? Бул эмне деген кыйшык-пыйшык еврозабор бул. Я, эмне? Эмне бул? Эмне мынча кыйшык? Еврозабордун көтөсүн көрчү. Мына. Шөйдө ылдый куюлган. Мунун качествосун карап койгон. Ортосун бир нерсе менен шоп кочуп карап койгон. Могу стойкалардын качествосун карап койгон. Стойкалардын качествосын. Бул заборуңарды деле алып кеткиле, бул деле улайын деп калыптыр.